деп ырдасаңыздар болот. Бирок мен үнүм азыр атайын эскердадым. Азыр мен видеодан көргөзөм, ушундай кылып ырдасаңыздар болот. Ырдан көрдүм, толтура чыгармачыл адамдар ырдаптыр бул ырды. Бул ырды эмне үчүн бүгүн чыгарабыз, эмне үчүн бүгүн разбор кылайын деп атам. Анткени көпчүлүккө жаккан чыгармалардын бири экен. Толтура улуу, жашы кары дебей ушулар суранышкан. Анда эмесе баарыңыздарга салам, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу коомубуз үйрөнүүчүлөр. Бүгүн Кудай буйрса, Табылды Актанов деген атабыздын, агабыздын Сиздиге деген чыгармасын биринчи, экинчи, үчүнчү этап менен разбор кылабыз. Азыр эң биринчи көпчүлүктү жаңылдырган нерсе, көпчүлүк сураган нерсе бул комузду кайсыгы тональска бурайбыз. Негизи эркектер үнү башка, кыздардыкы башка, бирок чечилиши бирдей эле. Азыр ортосун эң биринчи комузду менен ортосун ортон кылын ляга бурайм. Эки чекесин миге бурайм. Миге, ортосу ляда. Үстүнө түнөр менен видеосун чыгарып коем. Так ушуну бурайсыздар. Бул туура эмес нерсе азыр. Ушундай болуп келгенде, галочка коюлуп калганда бул деген туура деген сөз. Эми астын караңыздар. Бир колдо тураңыздар, ылдый тартып. Же болбосо, сулуңуздар күчтүүрөөк болсо, экөөнү бир чатыңыздар. Ортон кыл жана астын кыл. Бул деген нерсе, бул ми деген нота. Эгер орусча турса ми деп эле чыгат, аңгырча турса, латынча турса деп чыгат. Ортосу А деп чыгыш керек. Аны эмесе бураган үйрөндүк. Дагы бир айта кетчү нерсе, кыздар, балдар айырмасы жок. Үйрөнөрүңүздөр тагы ушундай. Бирок кийин үйрөнүп бүткөндөн кийин кимдин үнү кандай болсо, мисалы мен үнүм азыр будан лядан ырда албайм. Мен үйрөткөнгө гана атайын ляга бурадым. Баарыңыздар түшүнүктүү болсун деп. Кийин кыздар си, до,го чейин бурап ырдасаңар болот. Балдар болсо фа, сольго бурап ырдасаңар, ошондой үнүңөргө туура келет. Анда эмесе ийгилик, биринчи табдан баштайбыз. Мен кандай чертсем ноталар так ушундай жазылат. Биринчи табы эң жөнөкөй, экинчи табында бир аз аккорд, фаршлаг, лига кошом. Үчүнчүсүндө бир аз кандай ырдасам так ушундай чертип берем. Биринчи, экинчи табы үйрөнүп бүткөндөн кийин үчүнчү табын оңой үйрөнүп кетесиңер. Урматтуу достор, урматтуу комуз үйрөнүүчүлөр, анда эмесе биринчи табында биз үйрөнүп жатканда каерден баштайбыз? Каерден базабыз деген суроону беришет. Караңыздар, Кербезим деген жаштар маршы деген базовый күйлөрү бар, Караңыздар, ля, си, до, ре, си. Чыпалактын ордуна сразу синин ордуна сөмөй келет. Синин ордуна сөмөй келет. Бул си нотасы. Андан кийинки жанда нотасы си деген до. Мынтип текшерсеңер болот мына. Чогуу текшеребиз. Все, текшерип алган болсоңуздар, колуңуз таза болсо, анда эмесе биринчи табын кеттик. Биринчи табында мен кандай чертсем, так ошондой чертиңиздер, Ашыкча аккордту басып жиберме жок, кийинки лига басып жиберме жок, секирип кетме, алаксып кетме жок. Анда эмесе кеттик. Мен текстин дагы, нотасын дагы колдон келишинче түшүнүктүү кылып айтып бергенге аракет жасаймын. Сиздер кунт коюп, мени кайталап чертиңиздер. Эгер эртең үйрөнөм десеңиздер, кеттик. Анда эмесе бул нота эң башкы нотасы ля менен башталат. Ля нотасы бизде бо, ля, си, до, ре, ми, фа, соль. Дагы бир жолу ля, си, до, ре, ми, фа, соль. Кеттик. Агарып аң аткан таңдайым, ля, си, до,